Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ишкерлер электросамокаттарды ижарага бергендерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Себеби бул самокат, велосипед менен жүргөндөр жол эрежелерин бузуп жана айрым учурда авариялык кырдаал жаратып жатканын тартип сакчылары айтууда. Мисалы, унаанын капталынан капыстан чыга калган, светофордун кызыл өңү жанып турганда өтүп кеткен, тротуардан жөө жүргүнчүлөрдү коюп кеткен учурлар кездешүүдө. Ошол эле учурда самокат, велосипед менен жүргөндөрдүн катышуусундагы жол кырсыктары да катталат. Мындан улам самокат, велосипедтерди ижарага берген ишкерлерге кырсыктардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биздин Бишкек шаарында парковый зоналарда, тротуарларда билесиздер, самокаттарды айдап жүрүшөт жана велосипедтерди тебип атышат да. Ошого байланыштуу бизде ар бир тротуарда выделенный эме бар, разметка бар. Ошол полоса менен велосипедтер тебиш керек жана самокаттарды айдаш керек. Ошого жол кырсыгын азайтуу максатында ушу самокаттар менен жана велосипедтер менен, анан өзүңүздөр билесиздер, жөө өтмөк жерлер бар. Ар бир жолдун кесилишинде ошол жерден биздин көпчүлүк ушу самокат айдагандар жана велосипед тепкендер ал жерден токтоп жетелеп өтүш керек да, жөө өтүш керек.